Евразия экономикалык комиссиясына берилген жашыруун маалыматты колдонуу тартибин жөнгө салууга багытталган протоколдун долбоору өткөн жылдын февраль айында Москва шаарына кол коюлган документти ратификациялоо боюнча анын маани маңызын жыйын башында эл аралык комитеттин төрагасы депутат Чыңгыз Айдарбеков түшүндүрүп берди. Евразия экономикалык комиссиясынын атаандаштыктын бирдиктүү эрежелеринин сакталышын контролдоо боюнча ыйгарым укуктарын жүзүгө ашыруудагы купуя маалыматты коргоо тартиби жана аны ачыкка чыгаргандыгы үчүн жоопкерчилиги жөнүндө 2014 жылдын 12 ноябрындагы макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору 3-окууда 2022 жылдын 7 мартында комитеттин жыйынында каралган. Эл өкүлдөрү купуя маалыматты коргоо тартиби аны ачыкка чыгаргандарга карата жоопкерчилик тууралуу долбоорду колдоого алышканы менен соңку учурда биримдикке мүчө айрым мамлекеттер товарын сыртка чыгарууга тыюу салып жаткандыгын, келишимде мындай тартип каралганбы деп такташты. Бирок экономика жана коммерция министринин орун басары Элдар Алишеров 29-беренеде көрсөтүлгөн мүмкүнчүлүктү түшүндүрдү. ЭЭКтин алкагында чектөөлөргө уруксат бар экендигин, бирок жакынкы күндөрү комиссиянын жыйыны болгондо бул маселени көтөрөөрүн айтышты. Кээ бир мамлекеттер өздөрүнүн өндүргөн продукциясын, азык түлүктөрүн сыртка чыгаруу. Ошонун ичинде мына ЭЭКтин алкагындагы мамлекеттерге да сатууга тыюу салып атат да. Сиздер ушунун үстүндө кандай иш алып барып атасыздар да? Мисалы, Россия Федерациясы бүгүнкү күндө кумшекер, буудай, растительный маслолорго тыюу салды да. Национальная безопасность деген бар. Ошонун негизинде ар бир мүчө мамлекет ушундай ограниченияларды кое алат да. 47 статьяда болсо бул 3-өлкөлөргө карата. Азыркы учурда ошо Россия мамлекети 29 статьяга ылайык ушундай чектөөлөрдү киргизди. Азыркы учурда бизде сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Мына министрликтин тарабынан сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. 17-18 мартта азыр ЭЭКтин отуруму болот. Ошол жерде вице-премьерлер да бул маселени көтөрөт. Аталган комиссиянын түзүлгөнүнө 10 жыл болуп, биздин эки мүчө Максат Мамытканов менен Темирбек Асанбеков анын курамында иштеп келип жаткандыгы менен алар кандай иш аткарып жаткандыгы ачык эмес. Өлкөнүн кызыкчылыгын коргоо үчүн эки өкүл эмне жумуштарды аткарууда деген суроолор жаралды. Эл аралык уюмда иштеген адамдар бул бир мамлекеттин кызыкчылыгын карабай, бүт уюмдун кызыкчылыгын карайт да. Ошон үчүн бул жерде мындай айткан кыйын да, биздин кызыкчылыгыбызды эмне кылып карап атат. Мына буюрса 26-27 майда бизде чоң форум болот, президенттердин отуруму болот, ошондо бүт министрлер келет. Биз азыр сүйлөшүп жатабыз, атайын ошо депутаттар үчүн мындай тегерек стол кылып, ошол жерден да сурооңорду бере алсаңыз болот. Депутат Өмүрбек Бакировдун баамында биримдикке мүчө болгонубуз менен Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда көйгөй көп. Бажы өткөрмө бекеттерине жүк ташуучу унаалар көпкө чейин өтө албай туруп калышат. Мындай учурда өлкөнүн атынан дайындалган өкүлдөр көйгөйдү ыкчам чечүү керек. Казакстан менен биздин ортобузда мына ушул чек арада маселе болот да. Мына ушул маселе боюнча ушул биздин эки өкүл маселени көтөрүп атабы, коюп атабы? Биздин оор жүк ташуучу машиналарыбызды эмне үчүн мында очередь күтүп ошол жерде пробка болуп турат? Азыркы учурда өзүңөр билесиңер, бул маселе чечилгенден кийин биз кайсыл келишимге келдик. Казакстан тарабы бизде электрондук счет фактураларды көрсөтсө, аларды текшербей транзит аркылуу же өзүнө мындай кармабастан өткөрөт. Бирок өзүңөр билесиңер, могу жеңил демде, бош унааларды жана ушу бош контейнерлерди ак тилек аркылуу чыгарып кетип атканда, ошо машиналар көбөйүп, ичинде тыгын пайда болгондо, ушу бош контейнерлер кең булун аркылуу чыгып жатат. Азыркы учурда мындай тыгын деле жок. Мындан сырткары депутат жакында жазгы талаа иштери күчөп, дыйкандар өндүргөн мөмө жемиштерин экспортко чыгара баштайт. Ошол учурда тоскоолдуктарды болтурбоо үчүн кайдыгер болбой эки министр көзөмөлдөөсүн билдирди. Мына ишкерлер жазгы талаа иштери башталып, эртең мөмө жемиштерини сатышты баштайт. Ошондо мына экспортко чыгарышты баштаганда мына ошондой тоскоолдуктар болбосун да. Жарайт. Рахмат. Эл өкүлүнүн сунушун кесиптеши Бакыт Төрөбаев да кубаттап, Өзбекстанга чектешкен 3 өткөрмө бекетин ачуу сунушун көтөрдү. Себеби ал жактан туристтер эс алууга келип, соода алакада жандануу болот. Беговат пост бар. Сузак районунда, анан Аксы районунда Нанай деген пост бар. Анан кийин Базар Коргондо Пактабат деген пост бар, Сейдокумда. Мына ушул 3 постту ачыш керек.
Мына сиздер ушул тапшырма бериңиз эки, и сиздер дагы өзүңөр дагы ушул тапшырманы аткарыңыздар. Эмне үчүн? Биринчи, ал жерден туризм келет, Өзбекстан тараптан. Сода саттык болот. Ошол жерде жергиликтүү биздин элибиз дагы ишкерлик багытында ишти алып барышат да. Акыркы жумада тамак аш тартыштыгы жаралат деген эл арасында дүрбөлөң башталып, базарларда айрым азыктардын түрлөрү калбай калды. Мындай жалган маалыматты таратып, пайда көргөн ниети бузук ортомчулар жазасын алсын деген сунуштар айтылды. Алардын ар бирин таап, жазаламайын кырдаалы олку-солку болуп, кымбатчылык болуп жаткан учурда абалды пайдалангандар жеке кызыкчылыктары үчүн дүрбөлөңдү уюштура беришет деген жүйөнү келтиришти. Бирок министрлик өкүлдөрү Матрезервде керектүү делген азыктын запасы жетиштүү көлөмдө бар экендигин айтышты. Анткени эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кымбатчылык болуп жаткан мезгилде абалды пайдаланган кара өзгөйлөр тымызын аракетин улантпаш үчүн аларга аяосуз чара көрүү зарылдыгы белгиленди. Жыйын соңунда протоколду ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору 3-окууда каралып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Шекер Сатыбалдиева, Аскар Маратов, Нью ТВ.